Саламатсыздарбы? Урматтуу жыйындын катышуучулары, мен айтайын дегеним, азыркы мыйзам проектин колдойбуз. Бирок дагы кошумча мен сизге айтып кетейин, могул жерде Петровка, Беловодский, Садовое, Маевка, Дмитриевка, Николаевка деген, жана башка жанагы Георгиевка, Новопавловка, Новопокровка, Комсомольский, ошондой эле Бишкек шаарынын 4 району. Ленинский район, Октябрьский район, Свердловский район, Первомайский район, ушуларды качан өзгөртөсүздөр, бир аракет кылбайсыздарбы? Эгемендүүлүктү алганга деле 32 жыл болду. Ленин эми жатат Москвада көмүлбөй. Свердловский биздин ата-бабаларыбызды репрессия тарткан кишилердин аттарын коюп алып жүрөбүзбү биз? Өзүңүз билгендей болсо, биринчи иретте жергиликтүү жыйындын инициативасы болуш керек. Кечиресиз, жергиликтүү жыйын айылдык кеңештин депутаттары бар. Ошолорго сиздер как рекомендательный характер катары жөнөтүшүңүздөр керек, туурабы? Покровка, Новопавловка айыл өкмөтү деп жүрөт дагы эле. Же өзгөрдү Новопавловка айыл өкмөтү? Жок, өзгөрүлү элек. Качанкы бул Новопавловка деген ат менен дагы эле иштеш керек да булар боюнчачы. Туура. Депутаттардан же бир басымдуу, бир абройлуу кишилерден гана сунуш түшкөндө ошол айылдын атын өзгөртпөстөн сиздер масштабтуу түрдө мамлекет боюнча иштешиңиздер керек. Туурабы? Туура. Ушул боюнча көңүл бурсаңыз катуураак. Рахмат. Бишкек шаарындагы аталыштарын биз эмне Айкөл таза кишилерибиз жок беле? Манас район деп коюңуздар. Бир район Курманжандатка район деп коюңуздар. Бир районун дагы Чыңгыз Айтматов атына район деп койгула. Өзүбүздүн Залкар, Кыргыздын Исхак Разаков деп өзүнүн жанын, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып берген кишилерибиздин аттары бар. Бериңиздер да, иштеш керек масштабтуу түрдө. Выборочный гана иштебестен, жалпы мамлекет боюнча иштеңиздер. Рахмат.